Кичинекей станциянын күңүрт бүлбүлдөгөн жападан жалгыз фонарына шамал айдаган жалбырактар биринен сала бири шайтан көпөлөктөй урунуп, жан-жанынан учуп өтүшөт да караңгыда көздөн кайын болушат. Бул түнү теректер жалбырак күйүп жатты. Шамал урганда ийле калып кайра түзөлүп, шамдай тирелишкен калың теректердин кылдабучунан түп тамырына чейин бүткөн бойлору дүрүлдөгөнсүйдү. Баары тегиз деңизде чайпалып шуулдап, башка түшкөн алдагандай оор муңду бирине бири жөлөнө калып, чогуу тартып жаткандай өңдөнөт. Капчыгай ичин жортуп удургуган муздак шамал аларды бүгүн бир эле түндө жылаңачтачу түрү бар. Кара тоонун капчыгайын коюу караңгылык баскан. Ушул зор капчыгайдын этегиндеги алакандай бир жерге жайгашкан чакан станциянын айланасы ого бетер караңгы, көзгө сайсаң көрүнгүс. Станциядан поезддар нары бери өткөндө гана сулук жаткан түн жарыктан чочуп ойгонгондой бир саамга чукурана түшөт да кайра ошол замат оңдоно жатып чылк чүмкөнөт. Поезддар өтүп кеткенден кийин бир топко чейин станцияда эч жан жоктой ээн тынчтык өкүм сүрөт. Бул күздө эшелондор биринин артынан бири батышты көздөй тынбай өтүп жатты. Мына азырда станцияга чукулдай берип түштү. Алыстан чарчап келаткан вагондор ушу жерге жеткенге үргүлө түшүшкөнсүп, бирине бири каңгыр-куңгур кагылыша калып токтоду. Жерге эч ким түшкөн жок. Бул кайсы станция? Деп эч ким кыйкырып сураганда жок. Ыраака жол тарткан эшелон ичи бутун серпи сулк уйкуда көрүнөт. Бутун тарпылдатып фонарын ала жүгүргөн станциянын дежурные нары паровозду көздөй чуркап өткөндө гана арттагы вагондордун биринен мылтыкчан бирөө сыртка башпага калды. Сыртта тааныш капчыгайда адаттагыдай түнкү шамал дуулдап уруп турган экен. Станциянын жепирейген үйлөрү бар жалгыз чолок көчөсүнүн нары жагында терең аң менен аккан суунун купуя күңүрөнгөнү кулак элешет. Жүрөктү кайгырткандай шуулдап, теректер жалбырак күйүп жатат. Башпакка неме караңгыда бирөөнү аңдагандай үңүлүп, теректердин шуулдаганын бир топко козголбой шектүү тыңшап турду. Жалбырактын бири дирилдеп учуп келип, муздак алакандай беттен сылап өттү эле, ал ичиркенгендей чочуп кетти. Күңүрт вагондун ичин кылчайып жалт карады да кайра сыртка баш бакты. Эшелон боюнда эч ким көрүнбөйдү. Айлана тегерек капкараңгы. Мылтыкчан акырын вагондон секирип түштү да шырп алдырбай арыктын кашатындагы бадалга жетип, далдаланып боор токтоп жата калды. Аңгыча чорур этип ышкырык чыкты. Мылтыкчан киши тура жүгүрмөк болуп ынтылып барып токтоду. Башын көтөрбөй тым болду. Дежурный ышкырык берип эшелонду жөнөткөнүн түшүндү окшойт. Мемиреп тынчый түшкөн вагондор бирин-бири ойготкондой силкинишип, поезд ордунан козголду.